Assalamu alaikum жігіттер. Қартайғанда қартаң жылқыны, қартайған кіші қайтара ал. Сабыр. Қырғыз тілі сіз үшін эмне? Билин кынайлы? Түшүнбөгөн дос эмес. Грамотаны сыйлар. Окуп отурсуз. Ден биз. Ассаламу алейкум достор. Эң биринчиден айта кетчү нерсе, менин видеолорумду дайыма калтырбай көрүп, өз пикирин комментарийге калтырып, баа берип, жана башкалар менен бөлүшкөн көрүүчүлөрүмө, досторума сиздерге чоң рахмат. Бүгүн 23-сентябрь. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Кыргыз тили бай, жана анын тамыры абдан терең. Тил жоголсо эл жоголот деп элибизде бекеринен айтылбаса керек. Мына ушуга байланыштуу Москвада эмгектенип жүргөн мекендештерибиз менен бирге колдонуудан чектелип, унутулуп бара жаткан сөздөрдү эстеп, жана билбеген сөздөрдү билип, сөз байлыгыбызды кеңейтип алдык. Бул да болсо эне тилибиздин өнүгүшүнө кичине болсо да салымыбызды коштук деген ойдомун. Андыктан видеого чогуу маани берип, түздүрүп жибербей, аттатып жибербей азыр Перова паркта жүрөбүз. Перова. Assalamu alaikum жигиттер. Кандайсыздар? Кыргыздар кол бош эмес, кечиресиз. Майрамыңар менен бүгүн майрамга четке туруп алалы. Кыргыз тил майрамы да. Бүгүн кайсы күн кыргыз тили боюнча? Апта күндөрү болот го. Мисалы жума күндү, 5-күндү, ошо пятницаны жума дейбиз. Ошол сыяктуу. Бүгүн понедельникте кыргызча кандай дейт? Дүшөмө? Ой, азамат. Сентябрь айы да, азыр кайчы? Ошо сентябрь айын кыргызча кандай дейбиз? Сентябрь. Билбейт экенмин. Кыргыз тилинин майрамы бүгүнчү. Сиз да келбейсиз, бир-эки суроо бере кетейин. Жөнөкөй эле суроолор. Сизге эң жөнөкөйүн берейинчи. 5-күндү кыргызча эмне дейбиз? Жума. Жума экен. Сентябрь айын кыргызча кандай эмне дейбиз? Ушулайды. Сентябрь. Ушу сентябрь. Сентябрь айын эмне дейт анда жеке? Окуп отурсуз. Унутуп калсызбы? Азыр эме аягона. Рахмат эже. Бир сөз айтам, ошону кайталай аласызбы? Тегирменчилердикиндегилерден биз. Тегирменчилердикинден биз, тегирменчилердикинден биз. Үчүнчү. Кыргыз Республикасынын залкар инсандарынан үчөөнү айтып бересизби? Биринчи Чыңгыз Айтматов, Касым Тыныстанов, Төлөгөн Касымбеков, мага ошонун немелери чыгат. Короче, көп эле улуулар, 3 эле адам эмес. Остановка деген кыргызчасы кандай же? Остановка, аялдама. Жакшы. Телевизордун кыргызчасы кандай болот? Билин кынайлы? Телевизордун. Билет болчум. Эсиме чыгат. Кес байке. Бир-эки сөз, бир суроо берейинчи сизге. Көп сүйлөпчү. Эме бар го? Радионун кыргызчасы кандай болот байке? Үн алгы. Жакшы. Байке, бир сөз. Грамота алдыңыз жаңы эле? Ошо грамотанын кыргызчасы кандай болот? Кут болсун грамотаңыз биринчиден. Грамота сыйлык болот. Грамотанын кыргызчасы. Грамотанын кыргызчасы Мактоо баракчасы болот. Мактоо баракчасы. Ошо мактоо баракчаңыз кут болсун. Рахмат. Кандайсыздар кыздар? Жакшы. Манайыңыз кандай жакшы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Сизге бир суроо берейин. YouTube'да канал бар, ошого киргизсем да. Кыргызча жакшы эле билесизби? Кудайга шүгүр. Мен 1 жылдан бери свежий деген сөздүн кыргызчасын таппай келатам. Кандай болот? Сизин сумкаңызда мындай свежий пряжкинин жыты-жыттанып атпы, ошо мындай свежий пряжки деген кыргызчасын айтып бересизби? Сумкамда пирожки жок. Дагы башка сөз. Башкабы? Свежийди таап көрөйүн кийин өзүм. Свежийден башка кайсын? Ушуну мен негизи көптөн бери таппай атам да. Өзү таппай эле ана мен сурап. Жок, ошо элдерден сурап жүрбөйм мен да. Мени Реклама деген сөздүн кыргызчасы кандай болот? Жарнама болот. Телевизордукучу? Сыналга. Радионуку? Уналга. Жарманын орусчасы кандай болот ошо? Жарманын орусчасын билбейт экенмин. Жакшы. Ылайым эле ушундай кыргызча сөздөрдү билип, анан орусча сөздөрдү билбей калалы. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Неожиданно эмне бул каяктан чыга калды деген ой болот о. Мындай свежий деген сөз кыргызча кандай которулат? Жаңы. Жок, жаңы новый да. Жаңы да свежий да. Жаңынын орусчасы кандай болот?
Жаңы орысчасы деле новый да, свежий да. Негизи ошол сөздү таппай жүрөм да өзүм алчы. Достор, свежий деген сөздүн кыргызча которулушун таба албай койдук. Эгерде сиздер билсеңиздер, комментарийге жазып коюңуздар. Келгиле достор. Сөз байлыгыбызды көбөйтүү максатында көп колдонулбай, унутулуп бара жаткан сөздөрдү да комментарийге жаза кетебиз. Бүгүн кыргыз тил майрамы экен, ошо тил жөнүндө бир макал, бир эки макал айтып кетпейсиз. Кача жок дегенде бирде. Мен өзүм да орусча сүйлөп кошуп атам, кача деп жок дегенде бир макал. Мындай чалынып кетип деген сыяктуу бар го. Буттан чалынып кетип. Буттан чалынса да тилден чалынбайт да. Ойлоп таппайсың. Нес, рахмат. Өнөр неле? Өнөр алды кызыл тил. О, рахмат эжеке. Жакшы аласыз, рахмат. Биринчи күндү эмне дейт кыргызча айтсаңыз, пожалуйста. Биринчи күндү. Биринчи күнү? Биринчи күндү кыргызча. Эмне? Дүйшөмбү. Чоң рахмат. Майрамыңыз менен. Мына достор, виллага келдим, биякта. Мурда мен азыр иштебей калгам, суши стордо иштечүмүн. Салам алейкум. Алейкум салам. Бүгүн эмне күн билесиздерби? Эмне күн? Жок. Майрам бар, мен бүгүн кыргыз тили күнү экен, ошого видео даярдап турам. Менин коллегаларым Нурсултан, Каникей. Каникей Манастын келинчеги болду эле же апасы? Манастын келинчеги болду. Келинчеги болду, жакшы. Жаңы YouTube баштаганда калоо тилек айтып кеткен. Кыргыз элинин баарыңарга салам. Мына ошо досум азыр сурап атат. Бүгүн эмне майрам деп сурап атасың? Кээде жумуш деп жүрүп өзүбүздүн эле туулган күнүбүздү билбей калдык го дейт. Туура, ушундай эле болуп калып атат. Бир Салам кыргыз элим. бир-эки макал айтып кетчи кыргызча. Бир-эки макал. Эме кыргыз тил жөнүндө макал да эми. Негизи макал бар, боло береби. Боло берет, тил жөнүндө бир нерсе, кызыктуу бир нерсе айтып кетчи. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деп бар. Дагы болду. Кыз жаткан үйдө кыз жатпайт. Кыз жаткан үйдө кыз жатпайт. Туура. Вилла магазинде жүрөм. Өзүбүздүн мекендештерди издеп. Жаш күндөрүм жалындаган, канча көрбөй армандаган, өтүп жатат сенде Москва. Виллада жүрөм. Мына биякта эмгектеп жүр. Ассаламу алейкум. Иш илгери болсун байке. Бүгүн кыргыз тил майрамы экен. Майрамыңыз менен. Бүгүнкү күн. Кечэтен бери видео даярдап жүрөм. Ушундай элдерден сурап. Мен сизге бир жаңылмаш айтам. Ошо жаңылмашты кайталап коюңузчу. Жылкы 20га чыкпай картайбы, картайганда жылкынын сөөгү аркабы, картайганда картаң жылкыны, картайган киши кайтарабы. Сабыр. Эми аракет кылып көрүңүзчү кантип. Жылкы жер. Жылкы. Жылкы 20га чыкпай картайбы, картайганда жылкынын сөөгү аркабы, картайганда картаң жылкыны, картайган киши кайтарабы. Айтып коюшум. Макул анда тил жөнүндө бир макал айтып коюңузчу. Тил жөнүндө билесиз. Тил жөнүндө. Колдон чалынып кетсе турат экен же, буттан чалынып кетсе турат экен. Байкеге барыңызчы. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик байке. Соода кылып жүргөн мекендештерибиз жок. Же мен туура эмес катарга кирип кеткенмин, билбейм. Саламатсызбы? Бүгүн майрам экен байке, кыргыз тилинин майрамы экен да. Биякты карап жүрсөм, кыргыз мекендештерибиз жок деп кой, суроо берейин дегем да. Сизге бир-эки суроо берип кетпеймби? Я. Кыргыз тил майрамы да бүгүн байке. Ошо кыргыз тил майрамына мындай бир-эки макал билесизби? Демеги жөнүндө, тил жөнүндө. Жөнөкөй суроо берейинчи анда байке. 5-күндү эмне дейт кыргызча? Чума күн дейт. 1-күндүчү? 1-күндү. Дүйшөмбү. Ишиңизге ийгилик байке. Магазинде негизи соода кылып жүргөн биздин мекендештерибиз көп эле болчу дайыма эле. Негедир чоту көрбөй атам азыр. Мына достор таап алдым. Ассаламу алейкум. Бүгүн кыргыз тил майрамы экен. Ошого 2 күн болду видео даярдап жүрөм да байке. Сизге бир суроо. Кыргыз тил жөнүндө бир-эки макал айтып кетиңизчи байке.
Кыргыз тилинде эне тилин билбеген эмне деп коет эле, элин сүйүп жаратпайт деп коелу. Азаматсыз баке. Дагы бир макал бар го. Азыр Жаңылмашка кандай саналат? жаңылмашка да. Жаңылмашка жок десе, мага суроо бериңиз чанда тил жөнүндө. Кыргыз тили сиз үчүн эмне? Мен үчүн кыргыз тил бул жашоомдун бир бөлүгү. Мына достор, биякта мекендештерибиз гитара менен магазинге кирип бараткан жеринен ушундай бир бүгүн майрам кыргыз тил жөнүндө анан бир куплет кыргызча созуп койбойсузбу десем макул дешти. Туруп алып ырдайсызбы же отуруп алыппы? Кыйналсам эгер дүйнөдө түшүнбөгөн дос эмес, жетишиби керек сен тапсаң, калуу айтпаган дос эмес, калуу айтпаган дос эмес. Жакын досуң мен болом деп кадырыма жетпедиң, түбөлүк жаныңда бир жүрөм деп бедел баркын билбедиң. Bilmedin, 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 bilmedin. Чоң рахмат, жакшы сөздөрдөн мындай айтып коңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү кыргыз тил эгемендүү байрамыңыздар менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушу биз Москва жеринде өзүбүздүн Кыргызстанды сагынып, өзүбүздө ушундай туруктуу иштер жок болгонуна байланыштуу ушул элчилеп, черчилеп иштеп жүрөбүз. Кыргызстанга чоң салам. Кыргыз элибизге ийгилик каалайм. Сиздерге да ийгилик, жакшы сөздөр. Ассаламу алейкум жигиттер. Жада позитивдүү маанайда жаңылмаш айтам. Экөөңөр бири-бириңерге жардамдашып бир кайталап кеткилечи. Давай. Жылкы 20га чыкпай картаябы, картайганда жылкынын сөөгү аркаябы, картайганда картаң жылкыны картайган киши кайтарабы. Кимиңер айтасың? Аракет кылгыла мындан. Бул сразу унутуп каласың. Кандай жай ылдам кайталап. Жай эле кайтасың, тезексиз унутуп каласың. Айта албайбы. Жылкы 20га чыгып картаябы, картайган жылкынын сөөгү аркаябы. Картайган жылкыны картайган киши кайтарабы. Кыскартып салдың. Чоң рахмат. Кичине караңгы болуп калды, көрүнбөй деле калды окшойт. Салам деп коелачы андан. Assalamu alaikum. Салам. Жылкы 20га чыкканда картаябы. Картайган жылкы жылкыны Болбой калды. Салам деп койсом да бир. Салам Кыргызстан, ошо сиздерди бүгүнкү эне тил майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Там жана биздин ушундай болгон жакшы нерселерди алып барып аткан байкебизге чоң рахмат. Сиздин иштериңизге да ийгилик жана ар дайым Кыргызстан ушундай бийик деңгээлдерде жүрө берсин. Чоң рахмат, жакшы сөздөр болду. Мына достор, метронун ичинен качып кетти жан. Мына достор, сиздер да билбеген сөздөрдү билип, унутуп калган сөздөрүңүздөрдү эстеп алдыңыздар деген ойдомун. Албетте кыргыз тилинде ошол замат дана, так, туура сүйлөш болот. Бирок бул деңгээлге акырындык менен жетсек болот. Мисалы мен дагы дүкөндүн магазинде орус тилин кошуп кеткен учурлар видеодо дагы көрдүңүздөр, өзүңүздөр, жашоомдо дагы көп эле болот. Бирок көп эле болот деп жүрө бербестен мындан ары мукура кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам жана сиздерге да аракет кылат деген ойдомун. Эң башкысы жүрөгүбүздө Кыргызстан, кан тамырыбызда эне тилибиз болсун демекчимин. Сиздер менен Мигрант KG каналы болду. Кызматыңыздарда Адлет Усманакунов. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.